Социалдык тармактарга тараган бул видео тасма 9-май күнү Ош шаарындагы тамактануучу жайлардын биринде кала тургуну тарабынан тартылган. Тасмадан кардарга келген тамактын ичинен уйдун бир топ кылы чыкканын айтып жатканын көрүүгө болот. Жогорудагы видео тасмага түшүргөн жаран биздин редакцияга кайрылып, тамактануучу жайдын санитардык абалы өтө начар экендигин билдирди. Ошондой эле бул боюнча тиешелүү жактарга арыз менен кайрылганын айтып, мыйзам чегинде чаралар көрүлүшү керектигин кошумчалады. Оштогу Райхан кафеси. Жетекчиси боласыз бу? Неге мынау сакталбай атат бардыгы? Кафенин сырты аябай жакшы көрүнгөндүктөн жакшы окшойт деп киргенбиз. Анан манты заказ кылып, мантынын ичинен чыкты ошолдой бир үйүм кыл экен. Анан жетекчисин чакырдым, олтурган жерге чакырып, эмне бул, кандай десек, эми кетип калыптыр да, эми болуп турат да жумушта деп ошондой деп мындай кайдыгер кош көңүл мамиле жасады. Анан ушунча кыл чыгып атат экен, демек кухнясы начар болуш керек деп, анан кухнясын тартып кирдим. Кухнясын тартып кирсек эле бүт санитардык нормалар эч нерсе сакталган эмес. Анан ошол видеодон да көрүнүп турат. Кол менен эч кандай перчаткасы жок, баш кийими жок жана башка. Кыскасын айтканда, ушул санитардык нормаларды сактабай иштеп жатышыптыр. Ал эми тамактануучу жайдын жетекчилиги мантыдан чыккан уйдун кылын моюндап, бирок санитардык тазалыктын начар экендигин четке какты. Анда ар бир нөөмөт алмашууда санитардык көзөмөл тыкыр караларын айтып, ошол күнкү кеткен кемчилик боюнча тиешелүү кызматкерлер жумуштан четтетилгенин билдирди. Кечээ кызматкерлер экөөсү иштен кетти. Неге десе, биз жаңа ачканбыз бул жерди, бизге өзүбүздүн немени сактап калышыбыз керек. Ошол айып менен болду манты. Мен дагы баардыгын карап, колдон келгенче өзү неме кылып турам эми. Карап, колуна келгенче. Кечээ ошондой болуп калыптыр эми, биз кечирим сурайбыз эми. Бирок кечээ манты кылган жасаган балдар кетти иштен экөөсү. Интернет желесине тараган видео боюнча санитардык көзөмөл ишканасы пландан тышкаркы текшерүү жүргүзүп, административ чара көрүү боюнча Ош шаардык экономика министрлигине кат жолдогон, бирок аталган мекеме текшерүүгө негиз жоктугун билдирип, жолдомо берүүдөн баш тарткан. Эми жабырлануучунун жазган арызынын негизинде кайрадан кат жолдонот. Кыргызстан арыз жазган болчу болсо, анын арызы тиркелип, дагы бир жолу экономика министрлигинин Ош шаардык бөлүмүнө жиберилет. Ош шаардык бөлүмү ошол мезгилде пландан тышкаркы текшерүүнү жүргүзүп берүүгө макулдук берген болчу болсо, анда сөзсүз текшерүү жүргүзүлөт. Эми текшерүүнүн негизинде 23 000 сом айып болушу мүмкүн, 13 000 сомдук айып салышы мүмкүн, ишкердин ишмердүүлүгү убактылуу токтолушу мүмкүн. Мындан улам шаар тургундарынын басымдуусу көчөдө ачык сатылган жайдан, кафе, ресторандардан тамактанышат. Деген менен алардын көпчүлүгү санитардык талаптарына канааттана беришпейт. Тазалык азыр күн ысып жаз келбеди. Жаз келди, күн ысыды. Азыр кайсыл жерге барбагыла тамактануучу жайда чымындар үйүлүп калган. Бул биринчи белгиси эле, кандай экенин ошол эле билдирет. Канааттандырарлык эле. Бул эми эгер жалпы суроо болсо канааттандырарлык. Анан жок бир кафенин же бир ашкананын деп көрсөтсөңөр, анда аны карап чыгыш керек да. Жалпы канааттандырарлык болсо керек. Кээ бир кафелерде вообще мындай кандай десем, таза эмес да. Таза тамактарын алып келет, бирок идиштери, жуулгандары, жана чай иче турган пиалалары бардыгы суусу менен ичинде чала жуулган боюнча келет. Ош шаардык санитардык эпидемиологиялык кызматы жыл башынан бери 4 жерге пландуу текшерүү жүргүзүшкөн. Анын жыйынтыгы боюнча 51 000 айып пул салынган. Буга чейин Оштогу ифтар базары санитардык талапты сактабайт жана тамак аштар ачык сатылат деген негизде иши токтотулган. Толубай Бурканбеков, Адилбек Абдакимов, Ош ТВ.